Канчалаган адамдар бар, кыргызча айтканда чириген байлар бар. Бир тыйынын тууган энесинен аябайт, атасынан аябайт. Бир тууган уялаш, бир тууганына бир сомун бербейт да. Бирок арам жолго жумшагандар толтура. Казиного жумшайт, бияка жумшайт, бияка жумшайт. Көрүнгөн арам жолго жумшагандар толтура. Бирок Аллах Таала сиздин тапканыңыз кичинекей эле, андай деле көп эмес. Бирок ошону келип туруп кечке Алла үчүн деп орозо кармадым деп, кечке Алла үчүн деп орозо кармап, ачка жүргөн адамдарга дасторкон жазып туруп сунуп, дасторконду жазып астына сунуп, таксыр мыногуну жеңиз. Алла орозоңузду кабыл кылсын. Алла сизге разы болсун деп туруп, Аллах жолунда ибадат кылган адамга кол сунуу бул не деген бакыт субханалла. Кандай бактылуу адамдар оз ачыргандарчы. Тарыхта карап көрсөңүздөр, мусулмандар Рамазанда бүт жеңишке жетишкен. Биз Египетте окуп жүргөндө ал жерде шаар бар. Ал-Ашир мин Рамадан деген гилтейген шаар бар да. Чоң шаар салып койгон. Ал-Ашир мин Рамадан дегени Рамазандын 10-күнү деген сөз. Эмнеге дегенде, азыр мына сектор Газада Израилдер тиги Йемен Палестиналык арабтарды басып атпайбы? 73-жылда ошондой болгон экен. 73-жылы Израиль Египетти басып кирип, жанагы Синай тоосу, жанагы Муса пайгамбарга Таурат түшкөн тоону басып алган. Синай тоосу деп коет. Ошол Синай тоосун басып алгандагы бери көздөй келтир жер ортолуктун деңизинде Искандария деген шаар бар. Ошол шаарды да басып алган. Египеттин мурунку столицасы болгон экен, Борбор шаары. Ошентип басып алгандагы, анан кийин мусулмандар качан неме болгон? Мусулмандар ошондой болгон, субханалла. Орозодо Рамазандын 10-унда, анан ошол Египеттин аскерлери, мусулман аскерлер Рамазандын 10-унда анан дуа кылып турган, Аллага таянып туруп, өздөрү курсактары ачка, Аллага таянып туруп, Алла деп баштагандагы жанагы израилдиктерди бир этоло Тель-Авивдин ичине киргизе кууп барган да. Бир этоло жер менен жексен кылабыз деп атканда дагы чоң дүйнөлүк өлкөлөр бар экен, кой деп арача болуп токтотуп калган экен да. Тарыхта Бадыр согушу, ошого окшогон бир топ согуштардын бардыгы мусулмандар ачка болуп согушкан, бирок ийгиликке жетишкен да. Көрсөм неге дегенде, адам Алла үчүн ачка болгондон кийин, Алла үчүн ачка болуп жүрдүңбү? 1 күн, 2 күн, 3 күн, 10 күн уже дуаң кабыл болуп баштайт экен да. Анткени сен уже арамдан сактанасың. Көчөдө орозо деген ушундай. Орозодо жөн эле орозо шарияттагы мааниси ичкенден сактануу, жегенден сактануу, аялга жакындык кылгандан сактануу. Бирок ошол эле кезде орозо адам көзүн сакташ керек, орозо адам кулагын сакташ керек, орозо адам тилин сакташ керек, орозо адам көкүрөгүн сакташ керек. Көкүрөгүндө да бирөө туурасында арам ой болбош керек, бирөө туурасында кек сактоо болбош керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Арафа күнүндө, башка бир улуу бир күндөрдө, айт күндөрдө ким дуа кылса кабыл болот, бирок эки адамдын дуасы кабыл болбойт дейт. Биринчиси мушриктин, экинчиси бирөөгө кек сактаган, жүрөгүндө бирөөгө душмандык кылган адам дуасы кабыл болбойт дейт да. Ошондуктан Рамазан ушундай бир берекелүү ай. Бул биз үчүн чоң бир ай, чоң бир берекелүү ай.